биздин каналга жазылууну унутпаңыздар. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандык жердеш мекендештерим. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй биз жарабайт деп айтып атсак болбой, мурунку бийликтин адамдарын кайра азыркы жаңы келген бийлик дайындап жатат. Мен ага далил менен айтайын. Азыркы премьер-министр болгон, өкмөт башчысы болгон бул Акаевдин агынан бергиле аткан бир кошоматчыны алып келишти. Өзгөчө 5 жылдан бери эсептөө палатасын жетектеп келаткан шортный палатаны. Бул ошол болгон майлуу сүттүү жердин баарын текшерип, анан өзүнүн долясын алып президентке да берип турган. И аны серий кардиналына дагы. Мынакей ушундай адамды, эч ким унчук албаган адамды Улукбек Марипов деген эл кулду алып келип азыр өкмөт башчы кылды. Биз ушулар үчүн чуркадык белек. Бул жарабайт Улукбек Марипов деген. 95% мурунку бийликтегилер отурат. Биз ушулар үчүн чуркадык белек. Улукбек Марипов алып келген башкы себеби, жогорку кеңештин депутаттары, азыркы бийлик бул үндөбөйт. Коркок, чечкини жок. 10 тил билем дейт. 10 эмес, 30 тил билсе дагы бул баягы өтө кыйды арамза адамдап келди да. Абылгазиевдей болгон унчукпаган, үндөбөгөн, өзүнүн чечкини жок адамды. Себеби биз 4 ай бар дейт. 4 айбы, 6 айбы, азыр бизге 4 күн убакыттагы баарынан артык турат. Ушундай адамдап келди, урматтуу мекендештерим. Биз кантип унчукпай карап турабыз ушундай адамдар келгенден кийин. Булар шайтан келсе деле иштей берет. Андан сырткары, урматтуу мекендештер, эң кызык жерин айтайын азыр. Бүгүн Сооронбай Шарипович Турцияга учуп кетти деген маалымат алдык соц тармактардан. Качып кетти деп. Эч кандай качкан жок. Аны камай дей албайт. Себеби Отунбаева менен Жээнбековдун экс деген макамы бар. Аны алмайынча эч нерсе кыла албайбыз. Мүмкүн эмес камаганга. Сотко чакырды, күбө катар гана чакырган. Кааласа барат, кааласа барбайт. Жанагы мен айтып жаткан 1 миллиондон Отунбаева менен Жээнбековго ал акчасы эле, буларды үйүнө, резиденциясына алтын катып койсоң дагы, башка катып койсоң дагы текшергенге болбойт. Жолдон машинасы менен кетип баратканда, мамлекеттик машина, токтотконго да болбойт буларды. Жөн эле эс алганы кетти, урматтуу мекендештер. Отунбаева менен Жээнбеков киши өлтүрсө да сурганга болбойт. Буларды бир гана жолу экс макамынан ажыратканда гана суракка чакырылат и камаганга болот. Антмейинче эч нерсе кыла албайбыз. Анан качып кетти же башка кылды деген бул суу кечпеген сөз. 10-15 күндөн кийин келет, эс алып келет. Эч нерсе кыла албайт. Мамлекет элдин эсебинен учуп кетти. Учкан самолету да бекер, келгени да бекер, ичкен жеген тамагы да бекер. Эмне үчүн биз буга чыдап отурушубуз керек? Урматтуу мекендештер, эч качан кайдыга карабаңыздар. Баягылар эле келатат. Эми мен дагы бир нерсе айтайын. Аэропорт боюнча айтып атып жаман көрүнүп бүттү. Ал жерге мына Бакыт Сыдыковго азыр мен маалымат алып чогултуп атам. Татарлар 500 миллион акча салып жатыптыр, урматтуу мекендештер. Аэропортту оңдоп түзөтүү иштерине дейт. Аэропортту ал татарлар эмне максат менен 500 миллион салып атат, биз билбейбиз. Кайсы жери сурап атат? Же аэропортту бир нече жылга договор түзүп атабы? Оңдоп түзөп беребиз деп. Аэропорттун акчасы өзүн-өзү актайт. Аженде миллиондогон акча түшүп турат мамлекетке жылына. Ал акча жок, сол чөнтөккө түшүп келген. Мен ушинтип оңдоп берем, татарлар менен сүйлөшүп деп аз Бакыт Сыдыков жүрөт. Бакыт Сыдыков Кангантиевдин баласы, Автандыл Кангантиевди жана райондун кадрларын кетириле деп талап кылып жатсак, кайра эле ошол райондун кадр болгон, мурун ички иштер министрлигине зам министр болгон адамды ал аэропортто иштеген охрана жагын жетектеп, Абдыкадыров деген адамды
аэропортко президент кылган Татьяна. Бул Райымдын кадры, Матраимовдун кадры. Урматтуу мекендештер, биз ушулар үчүн күрөштүк белек. Дагы айтам, бул замминистр болгон. Аэропортто азыркы аэропортко президент болом деп бара жаткан. Айланайын эми Бакыт Сыдыковдон, Коңган Тибиттин баласынан, Райымдын кадрларынан башка адамдар жок калды беле ал жерде. Биз ушуга жол бербешибиз керек, урматтуу мекендештерим. Бул жеткен баягы колго суйган кошоматчы коррупцияны да алып баратат ал жерге. Аэропортко президент кылабыз деп. Ички иштер министринин замы болгон, орун басары. Жакында 2-3 жылдай болду. Бул Райымдын кадры Абдыкадыров деген. Андан бул аэропортто да иштеген, охрана жагын бүт СБ баары жетектеп иштеген. Ушуга каршы туралы урматтуу мекендештерим, кайдыга карабаңыздар. А мен ачык айтайын, Улукбек Марипов деген колго суу куйган гана эркул 79-жылы болуш керек. Эми үчүн мындайларды алып келет? Себеби мынакей жаштарды алып келип атабыз деп буга чейин бийликтин оюндары ушундай болгон. Мурунку бийликтегилер деле жанагы Сапар Исаков, Илим Карпбеков окшогондорду алып келип коюп, бирөөнү КТРге, бирөөнү премьер-министр кылды. Ал Максимдин убагынан бери аткан. Акаевдин убагынан бери аткандар бар. Мына ошолорду атайын унчукпай, алардын артында кылмыш иштери бар. Мына ошондойлорду алып келип коюп, анан жаштарды булгап атат. Аженге билимдүү, чечкиндүү жаштарды, же таза адамдарды алып барбайт. Мен айтып келген, мен тааныштыгым жок. Талантбек Масатыков менен, Темирбек Асанбеков менен мына ушундайларды алып келсин деген. Бирок андай кылган жок. Булардын артынан эч ким тапмак эмес. 4 ай эмес, 4 күн болсо дагы биз мына жер айдоо келатат. Жаз жарыш. Көптөгөн нерселер алда турат. Анын баары өкмөт башы чечиш керек азыр. Себеп мыйзамда өкмөт башчынын укугу кенен азыркы мыйзамда. Биз ошо менен жашайбыз. А кээ бир адамдар кайдыга карап, эми 4 ай иштей турсун, убактылуу эмне кылмагыла дейт. Улукбек Марипов бул премьер-министрдин, өкмөт башчынын гана креслосун кайтарган кароолчу болуп гана турат аженде. Себеби бул үндөсө, бул депутаттарга ыңгайлуу, азыркы жаңы бийликке ыңгайлуу, үндөсө алып барып камап коет. Себеби мунун арты таза эмес. Өзүңүздөр ойлоп көрүңүздөр, эсептөө палатасынын 5 жыл жетектеген, өмүр бою президенттик аппаратта иштеген адамды да кантип арты таза болсун? Мунун булганы кир атайын ушундай адамды алып келип коюшту. Андан сырткары урматтуу мекендештер, мына мен ичим экен Нарын жөнүндө айтсам, көбү туура эмес көрдүлөр. Сен Нарын областынын губернаторлугун бербей койсо айта бересиңби дешти. Мага башка кызмат берген, бирок мен айткам Нарын областынын губернатору болом. Берсеңер барам, болбосо барбайм деп. Азыр барбайм дагы. Мына бүгүн Нарын областында, Нарын шаарында митинг болду. Эмне үчүн болду? Дагы айтам, билими жок, сабаты жок. Губернатор барган ал жерге, өкмөттө бир күн иштебеген. Мекенчил саясий партиясы менен 16-списокто барган. Ал адам бандиттердин, бийликтин колуна түшкөн. Өзү кичине майда чүйдө бизнеси бар экен. Мекенчил партиясында Жогорку Кеңешке 2020-жылкы шайлоодо 16-списокто атсалышкан. Ал шымын-шымдай албаган адам. Эмне кылып атканын өзү болбой, билбейт. Мына азыр Нарында митинг болуп отурат. Жайыт маселеси боюнча, жана айылдарды бириктиребиз деп, дагы айыл өкмөттөрдү бириктиребиз деп ызы-чуу кылып атат. Ал өзү эмне кылып атканын билбейт. Мен үчүн барбайм. Ал жерде жетим торго кол коюп бериши мүмкүн ошол губернатор. Мен таза болгум келет. Мына азыр жарандык активисттерди кыйкырып чыгып атат, кайра баягы кызматтан кете турган болсо, бул туура эмес. Бийлик колуңарга тийгенде унчукпай калып, анан бийликтен кеткенден кийин сайрап калган бул туура эмес. Бийликте турган кезде айтпайсыңар кандай болсо, бул уят. Биз мамлекетти оңдой иштесек, чыныгы таза, билимдүү, илимдүү, чечкиндүү, коркпогон, депутаттар менен күрөшө турган, президент менен күрөшө турган, коррупционер менен күрөшө турган, уурулар менен күрөшө турган, бандит менен күрөшө алган адамдарды алып келишибиз керек. Адамдарды алып келишибиз керек, чечкиндүү. Аэропортту Матраимовдор менен эле Үсөн Сыдыктар менчиктеп алышты. Бул мамлекеттик ишкана. Мына азыр Үсөн Сыдыктын баласын алып коюп, аны башка кызматка кетиребиз деп. Ал бербейм деп, татарлар менен мен сүйлөшкөнбүз, 500 миллион тиги оңдоп сөзүнө акча каражатын салгантат деп. Ал татарлар бекер бербейт да. Аны кетиребиз деп, аны
жетирмек түгүл жоопко тартыш керек. Ал жердеги Кангантиевдин баласын жана Үсөн Сыдыковду баласын, Бакыт Сыдыковду эми кайра элди шылдыңдагансып стажысы бар, опыты бар деп замминистр болгон, аэропортто иштеп жүргөн мурун замминистр болгучу СБ жагында Абдыкадыровду алып баргантат. Бул андан ашкан коррупционер. Эмне булардан башка жок калдыбы? Булардын стажысы, опыты болгондо мамлекет оңолбойт беле. Жараткан булардын стажысын жансыз, кыймылсыз ташка да башкасына да бербесин, урматтуу мекендештер. Кыскасы, революцияда баягы эшектей чуркаган карапайым адамдар болду, чайнап бердик. Калганын булар пайдасын көрүп атат. Бул туура эмес. Ошондуктан кайдыгер карабаңыздар, барыңыздарды чакырам. Ушуга баарыбыз чогуу туралы. Мен элим үчүн аягына чейин күрөшөм, мамлекетим үчүн күрөшөм. А сөзүм аягында айтарым, Отунбаева менен Жээнбековдун кол тийбестик макамын алдыруу боюнча мына көчөгүн эле алдык 1 февралда. Биз эми болгон район, область, шаарларга жибере баштайбыз. Башка мамлекетте жашаган мигранттарга дагы YouTube каналыбызга катталыңыздар, Агым Кейжи деген. Ошол жерге комментарий жазсаңыздар, WhatsApp номерларыңызды калтырсаңыздар, биз электронный вариантын жиберебиз. Ал жерде балдар иштеп атат. Ошо каналдын астына катталып жазылсаңыздар, иштеп жатат. Анан бизди чыгарып жаткан каналдарга дагы терең ыраазычылыгымды билдирем. Хабар медиа, кечки кабарлар, Тренд Кейжи жана башкаларга дагы. Элибиз үчүн, мамлекетибиз үчүн таза адамдар келсин, иллюстрация болсун, тазалануу. Антпесе оңолбойбуз. Ушуну биз талап кылышыбыз керек. Ар бир районго аким койсо, же болбосо губернатор койсо, мэр койсо, же башка мамлекеттик жетекчи мекемелерге, ишканаларга жетекчи койсо, бирин да кабыл албай, эл тааныбай койсоңор, бийлик эл менен эсептешет. Барыңыздарга аманчылык каалайм, саламатта болуңуздар.